Bir internetke video tarады, gördüңөр mü? Bir депутат бийликтин партиясынын лидерлеринин бири. Россияга барып айтып, эркиндик жакшы экен, бирок биз өзүбүздүн үйүбүзгө кайтпасак болбойт. Силерге эле кошула берели дегендей кылдык. Туугандар, Жусуп Абдырахманов, Баял Исакеев, Касым Тыныстановдай аталар өздүктөгөн мамлекетти бир мамлекетке барып, шайлоодон утуш үчүн соодалап ийип атат. Мекенин, элин, жерин мына ушул бийликтин партиясынын анык жүзү бүгүн. Мамлекетти сыйлабайт. Кандай адамдар өзүнүн башын садага чапкан, 40 жашка жетпей атылып кеткен Жусуп Абдырахманов дагы, Баял Исакеев, Иманалы Айдарбеков, Касым Тыныстанов, булардын бардыгы ушундай карызга баткан мамлекетте жашасын деген эмес алар. Мына ошону бүгүн бийликтин партиянын лидерлери чет өлкөгө чыгып алып, биз силерге эле кошулуп кетсек жакшы болот эле, мамлекет катары эркин эгемен мамлекет болбойт экен деген кыйытып, туугандар, эркиндигибизди, эгемендигибизди, улутубузду сатканга даяр экенде көрсө булар, шайлоодон жеңиш үчүн, бийликке келиш үчүн, мына ошого каршы турушубуз керек баарыбыз. Биз буларды эгемендиктин баркын түшүнбөсө, эркиндиктин баасын түшүнбөсө, жолун беришибиз керек. Жолун берип, бийликте да буларды тизгиндеп турушубуз керек. Керек болгон убагы келет, кескилешибиз керек. Ордуңарды бизге бергилешибиз керек. Мына ошондой парламент керек азыр. Мына ошондой команда Атамекенде гана. Буларың барып алып, чет өлкөгө барып, чөгөлүп атат, бүжүрүп атат. Силерге кошулсак жакшы болот эле деп. Бир өлкөнү, бүтүндөй улутту канчалаган аталарыбыздын каны жаны кеткен. Мына ошондой адамдар курман болгон адамдарга булар тааныбайт да булар. Туугандар, ишенсеңер, мен шегим бар ушулардын. Касым Тыныстанов ким, Жусуп Абдырахманов ким болгон десең, билбейт азыр. Мамлекеттин карызы канча десең билбейт. Качан төлөйбүз, кантип төлөйбүз десең билбейт. Мына ушундай адамдар бийликке келип жабышып атышат. Ошондуктан урматтуу туугандар, булардын баарын жылытып, чаап, кулатып, шайлоо жолу менен Атамекенге жардам бергиле. Силер бир адам 20 ош аласыңарбы? Аракет кылып көрбөйсүңөрбү бизге жардам берип? Таап бере аласыңарбы? Туугандар, жанагы бийлик менен контрабандисттердин, байлардын, бийликтегилердин партиясына каршы Атамекенге ушул жерде турган 200 адам 20 киши тартып берсеңер, Кыргызстандын кайсы бурчу болбосун? Тууганыңарбы, досуңарбы, классташыңарбы? Мына ушинтип сүйлөшөлү. Ошондой результатка жетебиз биз. 20 адам алып аласыңарбы? Болот. Чечилге кандай жооп бере аласыз? Мен 5 кишини салдырам. Ама бул реально айтты мына. Ооба. Кээ бирөө барсам менден 500 деп коет, ошол 500 болуш жок. 5 эле киши. 5 киши. Бирок дагы катуу аракет кылсаңызчы. Анда 50 болуп калат. Амына. Шептикке 50 чыкты мына.